Январь айы кандай бүттү? Эмнелерге жетиштим, эмнелерди жасадым, сиздер менен жыйынтыгын бөлүшкүм келип жатат. 2 январь күнү биз Москва шаарына учтук. 3 январь күнү командама корпоратив өткөрүп бердим. Быйыл өзгөчө кылып, Лена сонун жерде броон кылган отелге бардык. Ал жерде сууга түштүк, территориясы аябай сонун, кооз айланып, баарлашып, эң сонун 2 күн эсте кала турган убакыт өткөрдүк. Болгону мен командама белек ала албай калдым быйылкы жылы жумуштун көптүгүнө байланыштуу. Алдын ала даярданбаганыма байланыштуу акчалай белек бердим, бирок аябай анча болбой калат экен. Кийинкиде сөзсүз түрдө алдын ала даярданам деп өзүмө чечим кабыл алдым. Ал эми келгенден кийин 5 январда Москва Тамада борбору тарабынан уюштурулган иш-чарага катыштык. Ал жакта да аябай сонун болду. Бизге 3 стол бөлүнгөн. Ошол жака менин жакындарым, биздин агенттиктен үй алган эжекелерибиз менен дагы жүз көрүшүп, жолугуп, сонун убакыт өткөрдүк. Анан болсо ал жактан чыгып бизди дагы конокко чакырышты. Ал жака конокко бардык. Конокто таң аткычаң отурдук окшойт. Саат 6-5 кеттик үйгө. Анан 6 күнү биз Вьетнамга учушубуз керек болчу. Баардыгын вроде алдым. Еще жаңы жылдан кийинки күндө ушундай аяка бияка барып атып, акчамды унутуп аэропортко кетип аткан экенмин. Баардыгын алдым, документтерди алдым, тигини алдым деп ойлонуп эле сумкамды карасам, акчаны үйдө калтырып кетип калыптырмын аэропортко. Артыман Зүлфия алып барды. Зүлфияны биз 1 саат аэропортто күттүк. Жакшы, эрте барган үчүн баары жакшы жетишип отурдук. Алыс жака учканда аябай внимательный болуш керек экен. Мен бир аз переживать эттим, бирок баары жакшы, ойдогудай сонун учуп кеттик. Ал жакта 11 күн убакыт болду. Отпускамды 2 балам менен өзгөчө сонун Вьетнамдын Ничанг шаарында өткөрдүк. Эс алуу эстен кеткис сонун болду десем болот. Айрыкча балдарыңа жакканда, демек сага дагы жагат. Мага бир аз жаккан жок. Жеке өзүмө жаккан жок. Себеби аябай шамалы, биз не сезон барып алганыбыз үчүн көп сууга түшө албаганым мага бир аз ыңгайсыз болду. Себеби атайын жылына бир жолу же болбосо 2 жолу отпускка барганда сөзсүз сууга көбүрөөк түшкөнгө, расслаблять этип эс алган мен үчүн башкача. Кийинкиде сөзсүз түрдө Таиландка барам деп чечтим. Таиландка канча жолу барсам дагы Таиланддын суусун, Таиланддын морелерин аябай сагындым. Ошон үчүн кийинки отпускада буюрса ошол жака барам деп чечим чыгардым. Балдарым аябай жакты, себеби развлекательный парктары, театрга бардык. Сонун убакыт өткөрүп кайра кайтып келдик. Келгенден кийин жумушубуз башталды. Биринчи кардарыбыз Кыргызстандын жарандыгы менен Московской областынан квартира алып, сделкасын ийгиликтүү өткөрүп, ачкычын тапшырдык. Экинчи кардарыбыз дагы башка шаардан келип, биздин агенттик аркылуу Московской областтан семейный ипотека менен 6%тен квартира алды. Анын да сделкасын ийгиликтүү өткөрдүк. Аябай кыйын болду десем болот. Себеби прям семейный ипотеканын условиялары өзгөрүп аткандыгына байланыштуу аябай шашып, сделкасын даярдап өткөрүп бердик. Үчүнчү кардарыбыз дагы Московской областтан квартира алды. Анын дагы сделкасын ийгиликтүү өткөрүп, ачкычын тапшырдык. Бизде январь айында болгону 3 эле сделка өткөрүп калдык. Биз үчүн бул өтө аз десем болот. Бирок өзүңүздөр билесиздер, 12 январга чейин нерабочий дендер болгон үчүн болот деп эсептедик. Ал эми андан сырткары алдын ала даярдануулар, буюрса кардарлардын одобрениясы, ушундай жумуштарды өткөрүп атам, жасап атам азыркы учурда. Келип эле эс алуудан келип эле текшерүүлөрдөн өттүм толугу менен. Андан сырткары капельница алдым. Өзүм ден соолугумду азыр карап атам. 5-6 жолу капельница алам дагы буюрса алдыда. Анан эмнени айткым келип атат? Бул жерде өзүмдүн весим дагы башка жылдарга салыштырмалуу быйыл өзгөрүү болду. 5 килограммга вес кошуп алдым. Ошол весимден айрылышым керек болуп атат. Меники болсо вообще нарушение болуп атат десем болот. Себеби мен жумушта бир порс тамакты жей албайм. Бир порс тамакты 2 бөлүп жейм. Ал эми эртең менен кечинде болсо, кечинде жумуштан баргандан кийин айрыкча аябай көп тамак жейм. Врачтын айтымы боюнча дагы бир аз весим ташташым керек экен, 5 килограммга чейин. Азыр ошол менен алекмин. Бирок эч кандай результат болгон жок январь айында. Буюрса февралдан баштап өзүм ден соолугума дагы да жакшы кам көрөм деген ишеничтемин. Январь айы билбейм кандай болду ким үчүн, мен үчүн аябай бардыкка жетишкен, аракеттер керектелген, тынымсыз иштеген, ошол эле учурда балдарга убакыт бөлүп, баардыгына жетиштим десем болот.
менде январь айы ушундай сонун өттү. Оюңуздарды жаза кетиңиздер комментарийге, мен үчүн өтө маанилүү. Сиздер дагы ар бир күнүңүздөрдү алдын ала пландайсыздарбы? Ар бир күнүңүздөрдү ийгиликтүү өткөргүңүздөр келсе керек. Ошон үчүн мен дагы ар ай сайын алдын ала бир айга болгон планым сөзсүз түрдө жазып, ошолорду ишке ашырганга аракет кылам. Баардыгыңыздарга ийгиликтүү күн болсун. Ийгиликтүү айларды жакшы жыйынтык менен чыгаралы. Февраль айында дагы көрүшкөнчө.